Benim gelinim Yüksel'e 2 sentyabr günü gelgen erteң menен ошондон 2 gün кармап жатып алып, врачтардын шалакысынан ушинтип келинибизден ажырап отурабыз. Маркул Садыр Нургожоевич, Камчыбек Кыргызшаевич Чолпон Ата шаарында роддомдо келинчегим каза болуп калды. Бул жерде врачтардын шалакылыгынан болуп атат. Врачтар карабай койгон, 2 сутка алып жатып алышкан, 2 суткадан кесирип кылып, кесиривадан кийин кайра 2 күнү кайра дагы операция жасап, ошол операциядан кийин келинчегим чыкпай калды, каза болуп калды. Комада жаткан кезинде операция жасашты. Биринчи кесирип кылышты, анан комада түшкөн, комадан кайра 2 операциясын кылышты эртеси күнү. Ушул Садыр Нургожоевич, Камчыбек Кыргызшаевич ушуну адилеттүү чечип бергениңерди өтүнөбүз. 5 балам бар, 5-син төрөгөн, 5 бала калды. Аты жөнүн айтып койсоң. Мен Жылкыбаев Дөөлөтбек Бакытбекович 1988 жылы туулган. Келин калган. Басир кызы Элнура 1991 жылы туулган. Садыр Нургожоевич, Камчыбек Ташиевич, силерге кайрылуу жасайбыз биз. Менин келиним Yüksel'e 2 sentyabr günü келген эртең менен ошондон 2 gün кармап жатып алып, врачтардын шалакысынан ушинтип келинибизден ажырап отурабыз. Чолпон Мансурова карабай койду, же бөлөк жакка алып кетели десек да бербей койду. Операция жасаганда биринчисинде өзү айтты, мен кескен жеринен кан атып кетти, 1 литр кан атып кетти деди. Андан кийин ана силерден уруксаты жок, мен эме кыла албай калдым, трубкасын байлабай албай калдым деди. Ошентип реанимацияга апарып жаткызып коюп, ошол жактан комага түшүп калды. Андан кийин 2 күнү кайра дагы ичине кан толуп атат деп бияктан врачтар чакыртып туруп, операция жасадык деп коюшуп, мына келинибизден ажырап отурабыз. Баламдын 5 баласы эми кимдин эмесинде болот булчу? Кимдин кароосунда болот дейм баламдын. 5 небере менин мойнумда болот деймичи? Чолпонтанын банчаларын бүт барын адилеттүүлүк түрдө текшерип чечип бериңиздерди суранабыз.